Саламатсыздарбы сүйүктүү биздин көрөрмандар, кош убак күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен Кадырлуу кеч программасында көрүшүп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Ооба, жаздын келиши менен табиятка жаңы жашоону алып келбестен майрамдарды алып келет эмеспи кесиптеш. Мынакей алдыда ак калпак күнүн белгилеп алдык, жалпы 8 март айымдардын күнүн да белгилеп алдык. Мынтип эми кыргыз эли аздек туткан, жадыраган Нооруз майрамындагы ийгиликтүү салтанаттуу түрдө өткөрүп алдык, кесиптеш. Туура айтасың. Ооба, нам болсо ыр да болот деген бекер жеринен айтылган эмес. Анысыңарындай ар дайым элибизде тынчтык гана болсун деген жакшы тилек менен бүгүнкү берүүбүзгө келген меймандарыбыз менен анда биргеликте таанышып алсак. Ооба, бүгүнкү Кадырлуу кеч программабыз жазма анай менен шаңдуу өтөт деген терең ишеничтебиз. Анда эмесе бүгүнкү биздин сүйүктүү коноктор менен алгач таанышып алалы. Эмгек Тала айылдык клубунун башчысы Мамбет Акунов Төлөбек агайыбыз, куш келипсиз. Ошондой эле Тяншан кайрыктары тобунун мүчөсү, Мукам үндүү, Булбул үндүү деп койсок болот. Эжекебиз Асаналиева Гүлжан эжеке. Анда эмесе үчүнчү коногубуз Таберик балдар бала бакчасынын музыка мугалими Мамбет Акунов Эсен агабыз. Куш келипсиздер биздин программабызга. Кандай келип алыңыздар? Кыйналган жоксуздарбы? Жакшы келдиктер. Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Эми ушул биздин берүүбүздү баягы шаңга бөлөш, сиздер көз каранды десем болот. Анткени баягы сиздер өзүңүздөрдүн талантыңыздарды жашырбастан ырдаңыздар, бийлеңиздер, кыскасы шаңдуу олтуруп берсеңиздер деп суранып өтөлүк. Жакшы болот. Берүүбүздүн шаңдуу өтүшүнө сиздердин салымыңыздар өтө чоң. Андыктан шаңдуу маанайшат отуруп бериңиздерди биз сиздерден суранмакчыбыз. Туура айтасың, өткөн берүүбүздө дагы аябай өзгөчө меймандар болду эле, жаман жигиттер. Бүгүн болсо бизде тактап айтканда эки бир тууган бизде мейманда. Ооба. Үй бүлөлүк ансамбль демекчи Мамбет Акунов Төлөбек агабыздын дагы иниси бар экен, ырчы. Бул жерде дагы иниси олтурат, Эсен байкебиз. Бүгүн болсо биргеликте сиздердин өнөрүңүздөргө чогуу күбө болмокчубуз. Келиңиздер, анда бизде салтка айланып калгандай эле берүүбүздүн жүрүшү менен тааныштырып өтөлүк. Бизде атайын бөлүктөр бар. Булар кайсылар деп турсаңыздар, кызыктуу окуялар, мимика, ошондой эле өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү тартуулоо. Кыскасы, бул программабызды сиздер шаңга бөлөп бересиздер деген терең ишеничтебиз. Анда эмесе биздин конокторубуз менен алгач өздөрү тууралуу кененирээк бир таанышып өтөлү, кесиптеш. Кыздын 40 чачы улуу дегендей Гүлжан эжеге сөз берсек. Келиңиз, өзүңүз жөнүндө жана үй бүлөңүз тууралуу кыскача маалымат бере кетсеңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен теңиртүүлүктөр. Мен өзүм жөнүндө тааныштыра турган болсом, ушу биздин Тяншан районуна караштуу Тяншан кайрыктары деген тобубуз бар. Ошол топто мүчө болуп 2 жылдан бери эмгектенип келатам. Үй бүлөлүмүн, жолдошум бар. 3 балам бар, үйлөнгөн, жайланган, 6 неберем бар. Жакшы, абдан жакшы. Анда Төлөбек байке, сиз өзүңүз тууралуу бир кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Мен өзүм Эмгек Тала айылында, Нарын районуна караштуу Эмгек Тала айылында төрөлгөм. Ошол жерде эле эмгектенип келе жатам. Ошол айылдын маданиятын көтөрүү үчүн көптөгөн кызматтарды кылып келебиз. Элибизге көп жакшы нерселерди тартуулап келебиз. Өзүм ошо айылдык клубдун башчысы болуп эмгектенгениме 23 жыл болду. 23 жылдан бери ошол айылда Нарын райондук маданият үйү менен биттикте. Райондун бардык жакшы чыгармачылык нерселерине, көп нерселерине күбө болуп келебиз. Келиңиз, анда Эсен байке дагы сөз берелик, өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз. Биз болсо азыр Кочурда ушу айылда Таберик балдар бакчасы бар, Эмгек Тала айылында ошол бала бакчада 7 жыл болду. Быйыл 7 жылдан бери ошо эмгектенип келатабыз, музыка мугалимибиз. Өзүбүз болсо ошо айылда үй бүлөлүү балдарыбыз, кыздарыбыз бар. Ошо кыскача маалымат ошол менен азыр убакыт болушу бала бакчада эмгектенип келатабыз. Жакшы. Айтсаңыздар, эми Ноорузду кандай тостуңуздар? Ошо айылда бизде Нооруз майрамын тосуу үчүн аябай көп чоң эмгектерди жасадык. Себеп дегенде биздин айылда өзү мындай жыл поколение деп коебуз, орусча айтканда, жыл балдар менен аралыгында биздин ыргеселерибиз бар эле да. Анан ошо 23 февралда айылдын жаш таланттары менен чогулуп бирдикте ыргесе өткөрүп туруп, 8 мартта энелерге бердик элек. Анан эми ошо Нооруз майрамында улап, ошол 81-жылкы туулган балдар азыр ыргесени ушул өткөрүштү. Келиңиздер, эми программабызды шаңга бөлүп, кимиңиздер биринчи ырдап бересиздер?
Мен Нұрзат берейін. Келиңиздер, телебек. Жұмамедин Шералиев атабыздын «Жалының сенде жаңған сый» аттуу чыгармасынан баштап берейин. Келиңиз. Ойлосом деле кетпей түшүмдө оюнуң ажып кетизилген эркели да кеде сылайсың эндеп да келип жүзүмдө эндеп а келип жүзүмдө Merimge dili dolup uçarım Ben daha böyle seni kızarım Görgöy bir kalsam zamatta Görügele seket uzarım Görügele seket uzarım Bəli. Göksünün yükün artını Göz karegin mağa tartını Çalınına sen de cangansın Yaşlı otay mende var doğru Yaşlı otay mende var doğru Çalınıma sen de cangansın Yaşlı otay mende var doğru Yaşlı otay mende var doğru Ай, азаматсыз. Ар дайым ушундай коңгур үнүңүз эч качан өчпөсүн. Дагы кыргыз элине эмгектенип жүрө бериңиз. Анда эми келиңиздер биздин биринчи бөлүгүбүзгө төрөлөк. Биздин биринчи бөлүк бул кызыктуу окуялар. Себеп дегенде баягы чыгармачылык адамдарда кызыктуу окуялар абдан эле көп кездешет, Ооба. Келиңиздер, анда. Кимибизден баштайлы? Гүлжан жайып бериңиз. Болсом, союз тарагандан кийин элдин баары эле соода менен алек болуп калды. Анан ошо эл сыяктуу эле мен дагы Кытайга барып калдым. Челнок болуп барып калдым. А жерден жүктөрүбүздү автобуска батырып кетсек, кетип калабыз. Батырбай калсак, анда бир жума бойдон калып калабыз да. Анан эле биз менен бирге оштук уйгур коммерсанттар барышкан. Алар жүктөп аткан уйгурга барып, адаш, мен жүгүмдү алып коюң деп эле ошентет. Барса эле алып атат, жүктөп атат. Анан аялдар чырылдап эле чекесинде чуркап эле эмне кыларыбызды билбей эле сабалбай эле жүрөбүз да, эми биздин алыбыз күчүбүз азыраак эмеспи. Анан эле бир маалда өзүм сүйлөп жаным, ай адаш, ата адаш экен деп ойлодум да. Ай адаш, менин деле жүгүмдү алып койчу деп ошентсе. Немака адаш, сен эмнеге мен адаш деп атасың? Каяктан жүргөн мен сага адашмын деп. Ошондо унчукпай калып эле эми туура эмес сүйлөп койдум го. Анан бер жакта дагы бир уйгур келин бар болчу. Ошондон барып көбүрөөк соода кылчубуз да, анан эле бозала болуп барып эле мынай ушинтип адаш десем эле тиги мени урушуп койду десем. Сен досум деп айткан турбайсың. Ошентип аябай бир күлкү болгон элдин баарына. Жакшы экен. Жакшы. Келиңиздер. Эсенбайке баягы балдар бала бакчасында мугалим болгондуктан балдар менен жүргөндө аябай кызыктуу окуялар көп болот эмеспи кичинекей балдарда. Өзүңүздүн бир кызыктуу башыңыздан өткөн бир окуяга айтып берсеңиз. Андай десем, мен бала бакчада болбосо да үйдөгү окуялардан айтып берейин. Айтып бериңиз. Үйдө бала бакчада койсом болот. Балдарыбыз бар. Үйдө улуу балам менен экинчи балам экөө уда өстү да, экөө ортосу 1,5 жаш. Анан экөө кичинекей телевизор көрүп атсак эле, ойноп эле куттуруп ары чуруп калышат. Угуспайт. Тынч отурлачы, мына көрүп атам. Угусасың десең эле тынч отуруп калат да. Кайра көрсөң, кайра баштап чуруп калып кетет, бияка тээп кетет. Муштаса эди. Анан 2-3 жолу эскерттим ошентип. Анан айттым, азыр кечинде болчу караңгыда. Азыр эми тентек кылчу болсоңор, азыр экөөңөр тең, азыр эчки скалат калып камайм дедим.
коркутуп койдум. Отуруп калып эле кайра чыкпай. Анан коркутайын деп ойлодум. Сиңер менен экөөбүз турганбыз, экөөбүз эле ийинден алып сүйрөп, какыштырып эле, тукулдатып эле сүйрөп барып. Үйдүн эшигин ачканда, үйдүн эшигинин свети маңдайында скалат бар, скалаттын эшигине тушташта. Скалатка жарык берип турат. Скалаттын свети жок, караңгы. Аны эшикти ачтым дагы эле экөөнү сүйрөп келип эле скалатка киргизип туруп эле эшикти бекем жаптым дагы эле коркутайын деп. Ошол жака жапкыла тарап чычкандар жеп келсин. Шылдыратып койдум. Шылдыратсам улуу баламдын үнү чыккан жок, мына кирип эле туруп калды. Кичүү балам, экинчи балам эшикти чапкылайт. Папай, ачыңызчы деп. Анан өзүм жаман болуп кеттим. Жүрөгү чүп калбасын деп коркуп кеттим. Анан ачалап, "Не болду?" деп кыркырсам. "Папа, ача туруңузчу, жапканга жер таап алайын" деп. "Я, караңыз." Гайр өзүм боорум болуп кеттим. Күлкүм келет. Анан баскыла эле гайр үйгө алып кеттим. Балаңыз акылдуу болуп кеткен экен. Элге айтсам аябай күлүшөт. Жакшы, кызыктуу окуя экен. Төлөбек байке, сиздин башыңыздан кандай кызыктуу окуялар Баштан өткөн? көп эле нерселер өттү, анан бирок анын баарын эстеп жүрө берем айткем, мисалы бир эстеген окуямды айтып берейин. Бала кезден биз 10 класс, 9 класс окуп жүргөн кездерде эле анан биз баягы балдар компанияга отуруп алдык. Ошол кезде компания деген бала бар болчу. Балдар мугалимдерден урданып аябай коркот элек. Конок отурдук, анан отуруп эртеси билинип калман кармалып калды. Анан мугалимдер бизде аябай директор баш болуп анан урушуп атат. Анан эле биздин Жаманак деген агайыбыз бар болчу, раматтылык көз өтүп кетти. А киши ошо кишинин сабагында как раз мугалимдин баары чогулуп келип эле силер ушинтип отуруп атасыңар, компанияга конок отурдуңар деп биз менен аябай класста аябай урушуп атат. Анан баары урушуп чыгып кетти, эшикке чыгып кеткенден кийин эле Жаманак агайга унчукпай отуруна. "Ай, балдар, силерге биз жамандык каалап атабызбы же силерди биз конок отурбагыла деп кычаштык кылып атабызбы" деп ошентсе. Артта Каттоо деген классташым бар, анан Жээмек деген классташыбыздын бойлору чоңураак болчу да. Алар экөө артта отуруп анан неме деп коет. Каттоо башын партага салып туруп кычаштык деген сөздү айтса угунуп калып атпайбы Жаманак. Угунуп калса ким айтты болуп эле мынтип агай мынтип тура калып жини келип ким айтты десе эле баарыбыз унчукпай отуруп калсак. Андан арага отурган Жээмбек деген андан чоңураак баламыз бар болчу. Ошо классташымдан көрдү да. "Чык бияка" деп доскага чыгарып алып турган аябай. Ал кезде мугалимдер аябай урат. Ооба. Тартып кат эмес да. Биягына чейин тепкилеп, тиягына чейин тепкилеп барат. Аябай жанына баткыча сабат окшойт, чыдабай кеткенде көпкө чейин сабат. Анан айтпай койду тигичи. Анан жанына батканда анан айтты. "Эй, агай мен эмес болчумун, Осмонов болчу" десе, "Жанам эмне айтпайсың" деп ошентсе. "Бияка чыгып айтайын дегем агай" деп коет. "Деле мунун сыпасын" деп кайра тепкилеп. Кызганат болуп кетти. Тиги Осмон токтокчу. Ошол аябай баарыбыз чыккандай күлүп атабыз ушул. Ошого чейин эсибизден калып турушу. Жакшы. Ушундай кызыктуу окуялардын арты менен бир кызыктуу бир сонун ырга көп болбойлубу, кандай дейсиз? Туура айтасың. Бул кызыктуу окуя менен дагы аябай өзүңүздөрдүн мурунку кезиңиздерде, ошол кездерде эстеп дагы бир жылмайып өттүңүздөр. Эми келиңиз Гүлжан жеден дагы бир шиңгил ыр сурап өтөлү. Жеңишбек Шамшиевдин Оозчу бир сөз деген ыры бар. Ошол биздин өзүбүздөн дагы возрастка туура келген жаш кездерде тап жүрчү элем. Анда биз ошол ырды таппай.
Абдан жакшы. Сонун болду эчеке. Эми биздин 3-бөлүгүбүзгө кезек келип жетти окшойт. 3-бөлүк бул импровизация, өнөр көргөзүү, баягы ырчылык жактан дагы башка кайсыл өнөргө байсыздар дегендей кимиңиз бизге бир өзүңүздөрдүн бир өнөрлөрүңөрдү тартуулап бересиз бизге. Мен эми бул ырчылык кесиптен башка дагы кол өнөрчүлүк кесибим бар деп айтсам болот. Биз ошо Чаңшан кайрыктары тобу 2 жыл мурун уюшулган, жетекчибиз Бердин Шакырбашев агай. Анан эми азыр элде бул турмуш шартка байланыштуу элден көп эле иштебеген адамдар да бар, иштегендерибиз да бар. Анан шартка байланыштуу өзүм спонсор болуп, бул кийип турган форманы менин колумдан чыккан. Буюм. Жакшы. Эми билбейм, анын баарын эле мен муну кылам, тигинтем десем мактанган сыяктуу болуп калам. Өнөрүм кыскасы көп дең. Гүлжан, айтсаңыз, эми ошол сөзүңүзгө аралжы, эми баягы айымдарга эң керектүү нерсе бул үй шартында жасаган тамак. Мисалы азыр ошону мимика түрдө туурап берсеңиз, жолдошуңуз үйгө шашып келе жатат, анан сиз шашып тамак жасап атасыз. Өнөрлүү адамдарга мындай баягы кандай суроо берилбесин, баардыгы сиздерге баягы жеңил болот деп ойлойбуз да. Сөйтөгөндө баардык жактан таланттуу келесиздер да. Ошондуктан бул мимика деле сиздер үчүн жеңил болуш керек деп эжеге бердик. Бирок эже аябай созолонуп, билбейм, шаштыбы же шашпай калдыбы билбей калдык. Кыскасы тамакты даяр кылды. Келиңиз анда Төлөбек байке. Төлөбек байкеге кандай тапшырма берсек? Концерт койгон жатасыздар да. Анан тияктагы кое турган катышуучулар кечигип атышат. Аларды кандай тилдейсиз, эмне кыласыз, мондай бир эмоция да. Ошол кездеги. Төлөбек агайыбыздын мастерствосуна күбө болуп кеттик. Актер болсо да жарашчу да экен, Аябай жарашчу да экен. Баягы башчы болуп тургандыктан баягы артисттерин урушуп көнүп калган эмеспи. Анда мынакей артисттерин чогултуп концерт бергенде көрдүк. Келиңиз анда Эсен байке. Комузу жок, машпа тойду ойноп бербейсизби бизге? Кандай дейсиз? Жарайт. Көптөн эле чечип жүрөбүз буну. Ойнобуз. Күлүп атат, Ой, абдан жакшы. Чын эле костюмуңуздан кадимгиден Абдан жакшы. Эми ушундай жагымдуу күнүн арты менен Эсен байке өзүңүз бир жакшы бир чыгарма аткарып бербейсизби, кандай дейсиз? Туура айтасың. Азыр учурда ушу Малик агабыз ырдап жүрөт, көңүл оту дегендерди, ошолорду аткарып беребиз деп. Абдан жакшы болот экенбиз. Adatın var gülüp koymay, Öğüldün bir bilgenin bilip koymay, Bilinmez kancar var ve kirpiğinden Bildirmey, bildirmey cürek uçun tilip
koymoy. Jolukkanda jorug'ung bar gülüp koymoy. Jo'algıray oylogondu bilip koymoy. Bölünüp uzap ketseň men turamyn ey. Bölüktü kabarma gelip koymoy. Ebbali. Başı kep ötüp ketsen gülüp canım. Balgıldap kareginden bilik canım. Baylanıp kumar bozu sende kaldın ey. Min getem sezimdirge bülüp salım. Yıldızday altın kazık büyük canım. Çılmayıp gülgönündü süyüp kalır. Özümden tutandırıp aldım okşoydu. Öçbөгön köngül otun büyük jagır. Özümden tutandırıp aldım okşoydu. Öçbөгön köngül otun büyük jagır. Öçbөгön köngül otun büyük jagır. Barakeldi, үнүңүзгө береке. Анда келиңиздер Ооба. экранга. Төлөбек агайыбызга экен. Кыялыңыздагы койгон максатыңызга жеттиңизби? Жеттим. Десем болот. Себеп дегенде мен бала кезде жанагы мектепте окуп жүргөндө келечекте ким болосуң деген суроо сочинение жаздырчу эмесмин. Анан биздин айылда ушул Аманкул Сарыбаев деген зав клуб бар эле да. Анан ошол кишилерди ээрчип чоңойдук да. Анан аларды көргөндө мен ушулардай зав клуб болсом деп ойлочумун да. Клуб башчы болуп ырдасам ушулардай болуп деп ойлочумун. Ошол кыялыма жеттим. Алар иштеп бошоп кеткенден кийин убагы келгенде ушу өзүм клуб башчы болуп 22 жылдан бери иштеп келатам да. Ушул дагы бир ошол тилегим ошол мени билем ушу. Ооба. Негизи жаштын тилегин берет дейт. Жаш кезиңизде ушу тилек кылган максатыңызга жетиптирсиз. Буйрсун сизге. Саламатсызбы Гүлжан эже. Жолдошуңузга таарынганда таарынча кантип жазасыз? Жакшы суроо экен. Мен жолдошум менен бирге өмүр сүрүп келатканыма 38 жылдын жүзү болду. Жолдошум экөөбүз кичинекей бала кезибизде баш кошконбуз. Өзү бир сырдуу адам, бул кишилер абдан жакшы билет ал кишини. Өзү бир сырдуураак, айткан уадасын аткарат. Колунан келбеген нерсе болсо бирөөгө мен ушул жумушту аткарып берем деп жаза алган мүнөз жок. Анан ошол мүнөзүмө жараша мен дагы мамиле жасайм да. Киши таарынып калганда унчукпайм. Жүрөт, ары басат, бери басат, бир топ кыжаалат болот. Анан бир топ мезгилден кийин эле өзү жайланып калып эле тамак даярбы, чай даярбы деп эле ушундай мүнөздүү болуп калат. Ошо менин болгон эми баягы аял киши өзүн мактагандай болбосун, бирок ушу жолдошумду көпчүлүккө өзүнчө көтөрмөлөгөнгө да аракет кылып турам. Анан мен азыр бүгүнкү күнү моминтип ырдап, топко кошулуп, ушу барган жака барып, келген жака келип ырдап жүргөндүн эң негизги түбү колдоочум ошол жолдошум деп айтсам. Жакшы. Дагы бизде бир суроо бар. Саламатсызбы? Ачуулуу кишинин образын жаратып бериңизчи. Эсен агай, сизге? Тынч отурчу, балам. Сестер дактанасыздар, эрт болуп кетип. Тынч отуруңар, балдар. Азыр көчө кырды сурайм мен, барыңардан. Эмне болуп атасың? Эржан, отурчу, Акылжан, отур. Асема, бери карап отур. Көчө кырды сурайм, кел. Отурчу сен, кандай немесиң? Жаман өсүмдүн балам болгондон бери.
Жакшы, жакшы, абдан жакшы. Ооба. Резем бекен ойлоп калдым. Аябырдык балдарыбызды деп. Көзүн артынан айтып атпа, бирөөнүн баласы чаба албайт экенсиң да. Ооба. Баягы аттарынан бери жаттап, жакшы, абдан Жакшы жакшы. суроолорго мыкты жооптор болуп алдык. Анда келиңиздер эми ырдап бересиздерби? Атай Агымбаевдин жаштарга деген ырдап берейин. Абдан жакшы, жакшы. Келиңиз. Bulbullar gana suyede Бали. Muңайын гана doğuşe Urala bası basırdaşka ne bizdi mukamdı jırgal Gündürdün ay, gündürdün oy, gündürdün ay Barakallah. Hayranı gana gidin Maldu bir gana adamdın Yigiti şair kız aldı ne bizim kımbatlı kırgız Elimiz ay, elimiz ay Oy Yaşlıktı gana kandaydı Barakallah. Sen bulbul yaşlı sardaydı Soyloysun Yakındap çalmana salarda Hiç azgı bir tayday Oynoysun hay, oynoysun iyi Oynoysun ay Абдан жакшы, баракелди, абдан сонур болду. Айтсаңыз Төлөбек агай, ушул баягы үй бүлөлүк ансамбль деген деп айтып кеттик. Ушул үй бүлөлүк ансамбль канча кишиден турат? Кантип түзүлгөн, ошол жөнүндө бир айтып берсеңиз. Баарыңыздар дайсыздарбы? Бизде үй бүлөбүздө жеке эле биз туугандар эмес, биздин колуктуларыбыз да ырдайт да. Абдан жакшы, абдан жакшы. Анан баарыбыз тең ошол комуз жерде балдарыбыз да ырдайт. Комуз менен ырдашат, аккордеон менен ырдашат дегендей баары жакшы, көп өздүк көркөм чыгармачылыкка барып жүрөт. Эсендин уулу бар Адилет Садыбакасов деген уулубуз. Ошол көп жаш таланттарда өзүңүздөр деле көп тартып күбө болуп жүрөсүздөр, болушуңуздар керек. Ушул жаш таланттарга катышып Гран Прине чейин утуп көп жерге барып келип атат. Жана Замирбек Үсөнбаев агабыздын Роза Манованын өзүнүн эмесине да барып катышып ушуларга чейин барып келди. Бишкекке чейин барып келип жүрөт, ошол биздин дастан айтып жүрөт, ырларды ырдап жүрөт дегендей. Анан Эсен Аман менден кийинки иним Аман Эсен, Аман иним болсо Бишкекте анан берки Байкемдин балдары да бар, өзүбүздүн менден улуу агамдын балдары бар, алар дагы ошо театрда иштешет, алар болуп баарыбыз бир жерге чогулганда же кудасы дагы бар. Үргүүгө эле бат. Үргүүгө эле батып эле ушул эметип калабыз. Тамада ырчы баары жакшы. Абдан жакшы. Болсо айылдан алыс чыкпаган, атак мал сукпаган жапайы ырчыбыз деп калабыз тамашалап аларды көргөндө. Алар бизден кээде ушинтип калышат да. Кудай буйрса Кудайдын кулагы сүйсүн, жакшы. Жакшы. Анда эмесе Калыбек Тагаевдин Турмуш кенен деген бир чыгармасы бар. Ошолор бир тап коеюн. Турмуш кенен дайым бирге жүрүбү, кайык минсе көлдүн айлуу түнүнүдө, көлө шарпылдап
сен жарқылдап қолымыз менен қошы кеткен үніңе гүлі шарпылдап сен жарқылдап қолымыз менен қошы кеткен үніңе тұрмыш кенен дайым бірге жүрігі гүлінген сөккүй қошылып күнігі елестерің естен кетпей сағынышым артып барат күнігі елестерің естен кетпей сағынышым артып барат күнігі қызмат қиындайым бірге жүрігі ашығамын ал жайыңды билігі қачан болысо алыға жүреді қандай соның керемет бар сүйеді бәле. қачан болысо алыға жүреді қандай соның керемет бар сүйеді Азаматсыз Гүлжанжа, азаматсыз. Баягы үнүңүз абдан назик экен. Баягы жолдошуңуз бир жумуштан чарчап келсе бир да сале чери жазылат го деп ойлойбуз. Абдан жакшы, үнүңүз назик экен. Гүлжанжа, айтсаңыз, бул Тянь-Шань кайрыктары тобунун мүчөсүнө кандайча келип калдыңыз? Бул ырдаган кичинекей кезиңизден берки кыялыңыз беле? Ооба. Кичине кезимден бери эле ушу өзүм музыкага жакын эле. Союз бар кезинде комсомолдун периодикасынын секретары болуп чоң мекемеде иштедим. Швейный фабрикада. Ал жерде ошо жаштарды жетектеп, аларды ырдатып, Союз бар кезде көп конференциялар болчу, көп собраниялар болчу. Анан чоң мекемеде эле бизди заставить этип калышчу эми. Анан ошондо ошолорго барып катышып ырдап жүрчүмүн. Анан кийин Союз тарады, жумуштун баары тарагандан кийин эле бир күнү ошо телевизордон кастинг болуп атат, ошо ырдачуулар келип катышсаңыздар болот деп 2017-жылы май айында телевиденияда бир киши строкадан окуп калдым дагы. Менин бир абысыным бар, Бактыгүл Ибраева деген, алда ошо биздин топтун мүчө болуп жүрөт. Ошол келиним экөөбүз ичишип алып, өзүбүздү бир сынап көрөлү деп, алда жакшыртайт, келип катышсак эле, анан ошо жарап калдык. Ошо 2 жылдан бери ошол топтун мүчө болуп жүрөм. Ошол топтун мүчөлөрүндөгү эжелердин баардыгына мындай костюм тигип бербейсизби? Баарына тиктим. Башында биз биринчи жаңы уюштурганда ошо 9 эркек, 9 айымдар болчубуз. Эми алардын баягы чөнтөгүнө да күч келбесин деп, болгону материалдын гана баасын чыгардык дагы. Анан Өз колуңуз менен. Умеренный цена менен ушундай иштеп чыктык. Жакшы. Ою чиме өз колуңуз менен. Абдан жакшы. Сонун Биз эми азыр жаз келип атпайбы? Байым буюрса, бүгүн жаңа жаз келди, жеңилденип калдык, көктөм дегендей. Жана Жумамидин Шералиев атабыз болгон ошонун атабыздын жашообуз болсун көктөмдөй деген сагынычтан кылат элем. келиңиз. Yaşıl siber östönüm, gülümdü terip öskönüm, önüp gözgün elestey, öldönüm sımal çöptörüm, öskönüm senden öskönüm, oyluk jasnalay dökkönüm, serindip yürüp boyunda, süygönümde alay, sen kimdi dalay öpkönüm. Akçaka qarayıl çaysa, har kimdir oyloy ötkönüm, qançalık çabıtlasa da, kim tapmak jastık göktümün, jasınma oynop olganda,
кандай, жашоонун жолу ар кандай, жалжылдап карай беребин. Жаштыгым сенде, балалык сенде калгандай. Беттерге бұрыш чегеле, чачтарға бубак себеле, өмүрлөр жылсаң алдыга, өткөндүң эстеп не керек? Жарда булут көчкөндөй, жаштыкты текке өткөрбөй. Арда буlut көчкөндөй, жаштыкты текке өткөрбөй. Жаңы чашилтеп адамды, жашообуз болсун, өмүрлөр болсун эй көктөмдө. Жашообуз болсун, өмүрлөр болсун эй көктөмдө. Бале. Азаматсыз, Эсенбай, азаматсыз. Эми айтсаңыз, Эсенбай, ушул музыка, ушул ыр сиз үчүн бул эмне? Бул музыка, ыр мен үчүн жашоомдогу эң көңүлдүү, эң керемет жашоомдун бир бөлүгү десем болот. Музыкасыз, ырсыз өзүбүз музыка жагында жүргөндөн кийин ошо көнүп алганбыз. Музыка укмай, ыр укмай тура албайбыз да. Көбүнчө жерде ошо үйдөн болобу, садикте, жумушта болобу, же баратканда, келатканда болобу, көбүнчөсү ушу ыр менен азыктанабыз десем болот да. Ушу жан дүйнөбүз баары бир бул тынч тура албайт, ырдамайын тура албайт. Жумуштан чарчап келсек да, канча чарчап келсек да, ушу комукталып, эки ырдап алып, анан чер жазып эс алып калабыз да. Жакшы. Бизге дем бере турган ушу жан дүйнөбүзгө дем бере турган музыка десем. Жакшы экен. Анда келиңиздер, сиздерге эркин микрофон, бай элдерге каалоо тилектериңиздерди айтсаңыздар болот. Жаз күнү менен куттуктап, Нооруз майрамы менен өтүп кетсе дагы. Чоң рахмат. Мен учурдан пайдаланып, мынакей жаз келип, жаркырап, көп майрамдарды артка калтырып атабыз. Ошо жаз айында эл журтума тынчтык каалайм. Бейрекен, моңчулуктун жылы болсун, ойлогон ойлоруна, тилеген максаттарына жетишсин. Баарыбыздын үйлөрүбүздүн жарыгыбыз өчпөсүн деп атышмын. Төлөбек агай, сиз. Анда ушул биздин телегөрүүчүлөрдү жана жалпы эле тең толуктарды ушул келип калган Нооруз майрамы менен куттуктайбыз. Нооруз майрам жакшылыктын жылы болсун. Нооруз майрамда баардыгыңыздардын маанайыңыздар жакшы болсун демекчибиз. Өмүрүңүздөр узун болсун демекчибиз. Көп жакшылыктарды, көптөгөн Нооруз майрамдарды өткөрүп жүрө бериңиздер. Тең толуктардын баардыгына, мен тааныган баардыгына салам. Эмгек талай мада. Эсен байке келиңиз. Ушу кирип келген жаз майрамыбызды жакшы өткөрүп алдык, Кудайга шүгүр. Бар мал жан аман, бала бакыра, үй бүлө, эл журт тынч, тозуп алып, мына жаңы эле мына кече жакында эле өткөрдүк мына. Ушул майрамдан майрамга жетип, туулган күнгө жетип дегендей жакшы күндөрүбүз көп болсун. Жакшы маанайда бололу ар дайым бири-бирибиздин көңүл калтырышпай, ушу майрамда кандай күлүп жайнап жүрсөк, майрам эмес күнү да ошондой күлүп жайнап жүргөнгө аракет кылалы. Элибизге тынччылык, журтубуз, эл журтубуз тынч болсун, моочулук болсун. Жазыбыз жакшы келди, буюрса калган кийинки өнөктөрдү да жакшы тосуп, жакшы өткөрүп алалы. Бизге мема болуп келип бергениңиздерге чоң рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, убакыт деген учкан куш экен, ары шайыр, кызыктуу мүнөттөр артта калып отурат. Анткени менен биз алдыда дагы жолугушабыз деген терең ой максаттар менен бүгүнкү берүүбүздүн соңуна чыкмакчыбыз. Саламатта калыңыздар. Кадырлуу кечиңиздер менен. Şanınday, yüzüne şatlıq oynasa,
Жүрегім толқуйт нарындай, жүрегім толқуйт, ей, жүрегім толқуйт, ой, жүрегім толқуйт, ей, нарындай. Жүрегім толқуйт, ей, Жүрегім толқуйт, ей, жүрегім толқуйт, ей, нарындай. Білесің қызыл анарым, нарындың қайда ағарын. Сендесем жүрек жалындай, сезімге жарық жағарын. Сезімге жарық, Ей, сезімге жарық, ой, сезімге жарық жағарын. Сезімге жарық, ей, сезімге жарық, ей, сезімге жарық жағарын. Жайлауның салқын таңындай, жашоның өмір шағындай, жүзіңе шаттық ойнасам. Жүрегім толқуйт нарындай, жүрегім толқуйт, ей, жүрегім толқуйт, ей, жүрегім толқуйт, ей, нарындай. Жүрегім толқуйт, Ей, жүрегім толқуйт, ей, жүрегім толқуйт, ей, нарындай.